Чек арадагы Зарташ айылында 22 марттан бери көчө чаңытып ойногон жаш балдар да жок. Топтолушу алып, кайсы бир мааракеге же мечитке бара жаткан кошуналар да кездешпейт. Мурдагыдай мектепке шашкан окуучулар да көрүнбөйт. Ар ким өз оокатын кылып, коросунда гана бирин-серин адам көрүнбөсө, айыл жымжырт. Айыл боюнча 4 гана чакан дүкөнчө бар. Дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу элеттеги соода саттыкта да мурдагыдай пайда болбой калды дейт дүкөн ээси Улукбек Рысбаев. Анын дүкөнүндө буга чейинкидей шириндиктер же жаш балдар кызыккандай арзан оюнчуктар эмес, курсак тое турган негизги азык-түлүктөр гана сатыла баштады. Товарлар азайып кетти. Себеби коронавируска байланыштуу Баткенге барып келүү кичине кыйынчылык болуп атат. Ошондой болсо дагы барып ел ушул макрон, май, томат, туз, ошондой нерселерге муктаж болуп атат. Колдон келсе алып келип, элдин кызматын кылып атабыз. Бул күндөрдө өтүп кетсе жакшы болот. Андан башка Баткенде дагы ценалар кичине көтөрүлгөнүгө байланыштуу бизде дагы кичине көтөрүлдү. Элетте мурдагыдай маршруттук каттамдар, такси айдап эл ташыгандар, облус борборуна барып ар кандай кызмат көрсөткөн усталардын ишине чектөө киргизилген. Ушундай жол менен акча тапкандардын үй бүлөлүк кирешеси бөксөрө түштү. Кандай болбосун тартип жана сабырдуулукка баш ийип, коронавирусту жеңишибиз керек дейт айыл башчысы. Негизинен биз Өзбекстан менен чектешип турабыз. Карантин болгондон бери бир канча өзгөрүштөр болуп кетти. Элибиз мурдагы жашоодон кийинки стадияга өткөнгө, мына карантинге байланыштуу бир аз кыйналып атат. Таксист болуп, жалданып иштегендер болчу алардын арасында. Усталар бар. Сабырдуулукка чакырып кетем. Гигиенаны туура сактап, саламаттык сактоо министрлиги эскерткен шарттарды туура сактап, бул күндөрдөн дагы карантинден дагы кыйынчылыктан чыгып кетебиз деген ойдомун. Элеттик жаштар өз ыктыяры менен айылга кирген негизги жолго санитардык карантин орнотуп, коопсуздук чараларын колго алышкан. Кирген чыккан адамдар тыкыр көзөмөлдөн өтүшөт. Жөн жай гана айылчылап жүргөндөр үчүн жол жабык. Кырдаалга байланыштуу айылда айыл башчыбыз очередь кылып койгон 2 адамдан. Ошо 4 саат сайын турабыз ошол жерде. Зарыл техникаларды, тракторларды өткүзөбүз. Продуктылар өтөт. Анан калган эчтекени өткүзбөйбүз да, киргизбейбиз да, чыгарбайбыз да. Облус боюнча жалпысынан 65 айылда карантиндик тосмолор элдик кошуундар тарабынан орнотулган. Күнү-түнү 900гө жакын айылдагы ыктыярдуу жаштар көзөмөлдөп турушат. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирусту жеңүү үчүн тартип жана түшүнүүчүлүк керек дешет ыктыярчылар. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.